Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүн алгебра жана анализдин башталышы предмети сабагынан баштапкы функциянын негизги касиеттери деген теманы өтөбүз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта силер баштапкы функциянын эң негизги касиети менен таанышасыңар. Ал үчүн мен биринчи x функциясынан бир нече мисалдарды карап көрөйүн дагы ошол мисалдар аркылуу туунду алууну көрөбүз. Мисалы x барабар x'ин 4-сү плюс 20 деген. Экинчи вариантта x барабар x'ин 4 даражасы минус 0,25. Үчүнчү вариантта ошол эле x барабар x'ин 4 даражасы минус 10 деген функциялар берилсин. Эми ушул функциялардын ар биринен туунду алып, мен кичине f от x функциясын табайын. Демек, туунду алсак, биринчи вариантта биринчи эсептин туундусу 4x'тин 3 даражасы болот. Башка айтканда 20 болсо туундусу 0 болуп кетет. Андан экинчи варианттагы функциядан туунду алсак, анын туундусу f от x барабар 4x'тин 3 даражасы болот. Үчүнчүсүн да карап көрөлү балдар. Демек, үчүнчүсүндө дагы f от x барабар 4x'тин 3 даражасы болду. Бул жерде эмнени байкадык? Бул жерде балдар турактуу сандардын туундуларынын бардыгы тең 0-га барабар экендигин байкадык. Эми жыйынтыктап айтканыбызда, берилген функциянын үчүн бир нече баштапкы функция болот. Алардын жалпы түрү x плюс s түрүндө жазабыз. Башкача айтканда, тетиги s'быз биздин эсебибизде берилген 20, 0,25, 100 экен. Демек, алар турактуу сандар. Демек, турактуу сан с болуп эсептелинет экен. Биздин баштапкы функциябыздын эң негизги касиети мына ушул жерде жатат экен да. Башка айтканда, берилген функциянын баштапкысын тапкандан кийин ага плюс с деген түрүндө формуланы берет экенбиз. Берилген функция үчүн анын бардык баштапкы функцияларын табуу маселеси балдар интегралдуу болуп эсептелинет экен. Башкача айтканда, ошол баштапкы функцияларга биз плюс с түрүндө берип, андан кайра интегралдаганда анын туундусу алынат дагы тиги с турактуу сан 0-га барабар болуп калат экендигин билдик. Теорема: эл аралыгындагы f'тин каалагандай баштапкы функциясы x плюс s түрүндө жазууга болот. Мында x f от x функциясынын эл аралыгындагы баштапкы функцияларынын бири. Ал эми с болсо каалагандай турактуу сан. Аныктама берип көрөлү балдар бизге. Берилген f от функциясынын бардык баштапкы функцияларынын жыйындысы f от x функциясынын аныкталбаган интегралы деп аталат. Башкача айтканда, интеграл белги узун жазылат дагы. f от x функция дельта x барабар x плюс s. Эми бул жерде мындай түшүнсөңөр болот балдар. Эгерде биз x баштапкы функциядан туунду алсак, интеграл алдындагы f от x'ти берет. Же болбосо интегралдында f от x дельта x'тин баштапкысы x плюс s. Бул баштапкы функциянын жалпы түрүндө берилиши. Эми ушуга карата мисал карап көрөлү. f от x барабар 2x деген функция берилсин. Функциянын r деген баштапкы функцияларынын жалпы түрү. Башкача айтканда, интеграласындагы 2x дельта x функциясынын интегралын тапкыла дейт. Демек, мен неме эле айтып кеткендей балдар, интегралдын алдында 2x дельта x функциясынын баштапкысын табышыбыз керек. Демек, анын баштапкысы x квадрат плюс s-га барабар. Эми аныкталбаган интегралдын бир нече формулаларын карап көрөлү. Интеграл 0 дельта x барабар s-га. Себеби кайра s-дан туунду алсак 0-дү берет. Экинчи, интеграл алдында k дельта x барабар k турактуу сандын баштапкысы kx плюс s болот жалпы түрүндө. Үчүнчү, интеграл x'ин n даражасы дельта x. Биз баштапкысын табууда функциянын даража көрсөткүчүнө
бирди кошуп ошол даражаны бөлүмүнө бөлөбүз деген эреженин негизинде x n плюс 1 бөлүнгөн n плюс 1 плюс сга бул жерде n минус 1 барабар эмес болуш керек. Төртүнчү, интеграл арасында косинус дельта x бул барабар синус xга плюс сга. Ал эми бешинчи, интегралсындагы синус дельта x барабар минус косинус xга плюс с. Алтынчы, интегралында 1 бөлүнгөн косинус квадрат x дельта x барабар тангенс x плюс сга. Жетинчи, интегралында 1 плюс 1 бөлүнгөн синус квадрат x дельта x бул болсо минус тангенс xга барабар. Ошондо минус тангенс x плюс с болот. Эми дагы бир нече мисалдардан карап көрөлү. Бул жерде f(x) функциясы үчүн анын баштапкы функцияларынын жалпы түрүн жазгыла дейт. Демек жанакы функциянын эң негизги касиетин колдонобуз. Бул жерде f(x) барабар x'ин алтынчысынын жалпы түрүн жасадык экенбиз. b f(x) барабар минус 1 бөлүнгөн x'ин 4-чү даражасын. Демек чыгарууда биз жана формуланы колдонобуз. Интеграласында f(x) дельта x барабар x плюс сга. Башкача айтканда, интегралдын алдындагы функциянын баштапкысын табабыз. Анан ар бир баштапкыдан балдар кайра тууралсак, интегралдын алдындагы функцияны бериш керек. Ошондо бергенде гана биз туура баштапкыны тапкан болобуз. Демек ар бир a, b, v, g эсептерди карап көрсөңөр, бүт баарлыгы тең баштапкы жалпы түрү жазылып турат. Эми жалпы баштапкы түрүнөн кайра тууралып текшерсеңер, интегралдын алдындагы функцияны берет. Ошентип ар бирин талдап чыгарып көргүлө. Ушу менен балдар сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.